Борбор калаанын четиндеги таштандыга толгон ээн жерди балык чарбасы үчүн көлмөгө айланткан Ринат Досаевдин бул тармакта эмгектенип жатканына 40 жылдын жүзү болду. Анын айтымында балык багуу кирешелүү иш болгону менен түйшүгү арбын. Ал узаган жылы форель, африкалык сом, осетр балыктарынан 750 000 тонна өстүргөн. Каарманыбыз продукциясын Орусияга, Казакстанга жана араб өлкөлөрүнө экспорттойт. Ошол балыгынын жарымы чет элге кетти. Жарымын могу жерде переработка кылып местный рынокто сатып жибердик. Кандай балыктарды саттык? Биринчиден эң көп кеткен ошол радужный форель, анан болсо осетр деген балык. Осетрдын икраларын да саттык. Чарбада 100гө жакын адам эмгектенет. Алар балыкты өстүрүү эле тем болбостон, анын этинен ар түрдүү азыктарды, чала фабрикаттарды даярдашат. Ошондой эле кызыл икрадагы чоң көлөмдө өндүрүлөт. Азыр биз инкубация цехинде турабыз. Бул жакта икралар кичинекей чабактарга айланышат. Аларды жакшылап өстүрүш үчүн жем берип, суунун температурасына көз салып турушубуз керек. 1-2 айдын ичинде эле балыктар керектүү өлчөмгө чейин чоңоюшат. Андан соң аларды эшиктеги көлмөгө кое беребиз, же болбосо кардарларга жеткирип беребиз. Ошондой эле биз өлкөбүзгө мүнөздүү эмес кызыл икраны дагы өндүрүп жатабыз. Өлкөдө белгиленген орточо физиологиялык ченемдерге ылайык бир адамга балык азыктарын керектөө көлөмү жылына 9,1 килограмм болууга тийиш. Бирок узаган жылы балыкты жана балык азыктарын керектөөнүн киши башына орточо көрсөткүчү жылына 2 килограммды түздү. Бул талап кылынган ченемден 4,7 эсеге аз. Балык чарба департаментинин директорунун айтуусу боюнча, келерки 2 жылда өлкө 100% өзүн өзү балык менен камсыздайт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын токтомунун негизинде 9 килограмм 100 грамм жылына жаран жеш керек. Ошондо 7 миллион кишибизге 50 000 тонна балык керек. Ички базарга өзүбүзгө жеш үчүн. Бүгүнкү күндө биздин 21-жылдын жыйынтыгы боюнча 20 000 тонна балык өстүрүлдү. Быйыл андан көпкө чыгабыз. Ошон үчүн жакын арада 1 жыл 2 жылдын ичинде 100% өзүбүздү камсыздаганга даярбыз. Акыркы жылдары өлкөдө айыл чарбанын бул багыты менен алектенген ишкерлердин саны күн санап көбөйүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, 2010 жылы Кыргызстандагы балык чарбасы өндүргөн продукция 43 миллион сом болсо, өткөн жылы 938 миллион сомго жеткен. Адистердин баамында соңку 10 жылда балык чарбасы 25 эсе өскөн. Мырзайым Жолдошбекова, Вячеслав Кравченко, 5 канал.